Кичинекей балдар үчүн сүт зарыл азык экенин баарыбыз билебиз. Бирок көпчүлүк чоңдордун организмине сүттүн касиети анчалык таасир бербейт деп чоң жаңылыштык кылышат. Себеби кичинекей өспүрүмдөрдүн организми канчалык сүткө муктаж болсо, чоңдордуку да ошончолук муктаж болот. Сүт кальцийдин негизги булагы жана ал адамдын организминде 97% керек болгон заттардын бири. Сүттүн бул өзгөчөлүгүнө башка бир дагы азыктын касиети тең келе албайт. Ошондой эле адамдын сөөктөрүндөгү кальцийди жууп, ичке жана жумшак болуп калган сөөк оорулары менен жабыркагандар үчүн алмашкыз дары болуп эсептелинет. Суук тийген ооруларда да сүт пайдалуу экени баарыбызга эле маалым. Анткени сүттүн биологу башка азыктардын биологуна караганда организмге бат жана оңой өздөшөт. Ал эми сүттөн гана вирустук инфекциялар менен күрөшкөн иммуноглобиндер иштелип чыгат. Анын үстүнө сүт биологунун оңой өздөшүүсү өзүнүн булчуңдарын чагысы келгендер арасында атактуу. Андан сырткары сүт эс алдыруучу касиетке ээ, түштүн бузулуусун жөндөй турган эң сонун дары. Анын курамындагы эс алдыруучу таасирлер нерв системасы үчүн абдан керек. Бекеринен эл арасында дайыма атактуу колдонулуп келген элдик ыкмалар пайда болбосо керек. Түш бузулганда 1 стакан жылуу сүткө 1 чай кашык бал кошуп, уктаарга 1 саат калганда ичүү сунушталат. Ал эми бул ыкма чындап эле ушул убакка чейин сонун таасир берип келет. Анан да кан басымдын түшүп кетишине жакшы жардам берет. Көпчүлүк ашказанында маселеси бар адамдар сүттү ичсе болобу деп көп ойлонушат. Сүт ашказандын чиресин кычкылдуулугун төмөндөткөнгө жөндөмдүү. Ошондуктан бул азык кычкылдуулукту көтөрүп, пайда кылган ашказан зарына оорусу менен мыкты күрөшөт. Ошондой эле кычкылдуулугу көтөрүлгөн ашказандын гастрит, жара, 12 ичек ооруларында жакшы. Бир чети сүт организмди жакшылап өздөшүшү үчүн аны жайдан урттап ичүү сунушталат. Болбосо анын пайдалуулугу азыраак болуп калышы ыктымал. Сүт организмде толугу менен энергетикалык алмашууну камсыз кылган углевод менен майларды энергияга алмаштыруучу В2 витаминине ээ. Ошондуктан ашыкча салмак менен күрөшүүдө майлуу эмес сүттөрдү колдонуу сунушталат. Баш катуу ооруп, кыжалат болгондо жылуу табигый таза сүт ичип койсо, бул жакшы жардам берет. Нурзада Тынаалы кызы, Күмүш Куттубеков, Таңкас ТВ.